кылып атабыз. Бул агитация эмес, бул өзүбүздүн атынан себептеген мигранттар колдошубуз керек. Кийин ошолордон талап 10-чу шайлоо округу Курманкул Зулушев 12 номерде баратат. Курманкул Зулушев бул кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал байкелердин бири, экс башкы прокурор, генеральный прокурор. Эмнеге бул кишиге биз азыр чоң үмүт коюп атабыз? Себептеген прокурор болуп жүргөн кезинде Россия Федерациясында түрмөдө отурган мекендештердин көпчүлүгүн ошол кишинин убагында Кыргызстанга которулуп экстрадиция болгон. Бул жерде кылмыш кодексине байланыштуу түрмөгө отурган жарандар тилекке каршы көп, анан кийин айлап жылдап отура берет. Бирок ошол генералдын убагында Кыргызстанга массалык түрдө түрмөдө отургандар которулуп, бул биринчи ирет ошо башкы прокуратуранын жумушу. Ошонун негизинде көптөгөн мекендештерге пайдасын тийгизген. Кыргызстанга которулгандан кийин түрмөдө отурган жарандар болсо, эгерде ушул тема силерге кызык болсо, сөзсүз түрдө астына комментарий жаза кеткиле. Кыскача, төкпөй чачпай, кимдин туугандары Россия Федерациясында түрмөдө отурган болсо, Кыргызстанга которуу боюнча жол жобосун бүт баарын төкпөй чачпай айтып беребиз. Бирок бул жерге эң негизги башкы прокуратуранын өзүнүн киришүүсү керек. Ошо Курманкул Зулушевдин убагында көп мекендештер которуп туруп, ошон үчүн бул кишини колдоого биз силерди суранып кетебиз. Тактап айтканда, бул жерде Каракулжа району толугу менен Алайкууга чейин, Өзгөн районунун жарымы, 3 көчөдөн Мырзакеден жана Каракулжа районуна чейин ошол кишинин шайлоо округу экен.